Саламатсыңарбы жаш достор. Мен силерге Эл кайда көчөт аттуу жандыктын тарыхын айтып берейин. Ал абдан кызыктуу. Эл кайда көчөт жонунда кара чекиттери бар. Алар көбүнчө жетөө болот. Бул кызыл тоголок кичинекей коңузду сыягы бардык эле билишет. Эл кайда көчөттүн аталышын абдан кызыктуу. Ал жер көгөрүп, күн жылыган кезде пайда болот. Мурун көчүп, конуп, тиричилик кылган кыргыз эли эл кайда көчөт пайда болгондо аба ырайы мындан ары жылуу болорун жана бул коңуз кайда учса ошол жакта көк, башкача айтканда чөп көп болорун, мол болорун белги кылып, ага ошондой ат берген. Эл кайда көчөттүн душмандарынан төмөнкүчө коргонот. Ал абдан кызыктуу. Эл кайда көчөт душмандары келе калганда, коркунучту сезген учурда ал коңуздун буттарынын бүгүлгөн жеринде кызгылт сары түстүү тамчылар, башкача айтканда сүт пайда боло калат. Сүттүн даамы, жыты өтө жагымсыз болгондуктан душмандары ага жакындабайт. Сыртынан караганда бул зыянсыз болуп көрүнгөн бул жаныбардын жырткыч экенин көп эле адамдар билишпейт. Анын тамагы өсүмдүктөрдүн ширесин соруучу майда жандыктар, башкача айтканда чөп бити. Ал бир күндө 200-гө жакын чөп битин жеп жок кылат. Ал эми анын личинкасы андан 2 эсе соргок келет. Көрдүңөр балдар, абдан кызыктуу бекен? Анда кийинки кезекте дагы силер менен кызыктуу маалыматтарды жолугушабыз.